Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бүгін белгілі болғандай, июлдың аяғында Улттық гвардиян 2 аскери мен 2 офицері жаш жеті аскерді 5 күн бойы сабаған екен. Көңілі болған алардың денелеріндегі тақтар сауы ырайымсыз болғанын көрсетеді. Аскери ардагерлер жаштарды ментеп қодылған көрінішті қырғыз аскерінің жетекшілігі жоқ қылауыз деп көп жолы уада берген, бірақ жиынтық көрінбейді. Анкемен бұл ақырқы орой үдік көрсөтүү окуясын гвардиян жетекчилиги өзү ашкерелеп, аны бирдиктүү тизмеге каттатып, ишти аскери прокуратурага өткөрүп бергени мактоого татырлык. Жаштарды кодулаган офицерлер кызматтык жазалоо алды, эми сотто болушу мүмкүн. Анкемен андай офицерлердин иши аскери авир сотунда каралса да болмок, бирок андай соттор Кыргызстанда жок сыяктуу. Адатта аскери жетекчилик мындай көрүнүштөрдү жашырып жабууга аракеттенет. Аскери бюрократия болсо дайым күчтүү болуп келген. Мисалга, мындан 2 жыл мурда чек ара кызматынын катардагы жоокери Кубанычбек Молдалиевдин сабоодон улам бир көзү көрбөй калганда, аскери прокуратура ал ишти кароону ар башка шылтоо менен кечеңдеткен. Бир сержант Молдалиевди автоматтын кундагы менен такай башка уруп келген экен. В целях установления, кто получил... Солдат урулган автомат ошол күнү кимдин атына жазылып берилгенин аныкташ үчүн атайын экспертиза жүргүзүп жатабыз. Анткени кимдин автоматы менен урулганын билиш керек. Мы сейчас проводим мероприятие. Автомат кимге катталып берилгени албетте маанилүү, бирок адамдын ден соолугу андан да орчундуу болуш керек го. Андан тышкары прокурор бир гана күн тууралуу айтып жатат. Молдалиев болсо көп жолу чыкыйга урулгандыктан көзү көрбөй калган. Солдатты такай урган сержант жакында июнда соттолду, бирок 3 жылга шарттуу түрдө гана кесилди. Молдалиевке кенемте төлөп берүү маселеси болсо ачык бойдон калды. Сот таласта өткөн, анткени Молдалиев ошол жактагы чек арада кызмат өтөгөн. Талаш шаардык соту кенемтенин өлчөмүн өзү аныктап, аны чек ара кызматы төлөп бериш керек деп чечкен, бирок чек ара кызматы каршы арыз жазып, Молдалиев жапа чегери менен дароо докторга кайрылган эмес деп кенемти чегербек турсун күнөөнү мойнуна албай эмгиче доолашып келет. Адамдын көзү көрбөй калганы алар үчүн маселе эместей. Мындай бюрократия чек ара кызматынын жетекчилигине кошумча кадыр алып келбейт го. Бул кызматтагы коррупция тууралуу подполковник Талгат Аланов көп айтып келди. Жакында июлда ал 38 жашында кайтыш болду. Андан бери коррупция жоюлуп кетти деп эч ким айта албайт го, бирок ден соолугун жоготкон жоокерге жардам берүүгө каражат табылбайт. Ошондуктан аскерге сырттан көзөмөл керектей. Необходимость усиления жарандык көзөмөлдү күчөтүш керек. Аскердеги балдардын ата-энелери менен жарандык активисттердин комиссияларыныкын. Андан тышкары омбудсмен менен кыйноолорго каршы улуттук борбор көбүрөөк текшерип турууга тийиш. Необходимо, чтобы Национальный центр по предупреждению пыток почаще ходил. Кылым шамы уюмунун адистери азыр Молдалиевке кенемти кесирип берүү маселеси үстүндө гана эмес, социалдык медициналык экспертиза өткөрүп, аны майыптеп табуу ишинде жүргүзүүдө. Анткени андагы мамлекеттен атайын жөлөк пул төлөнө башташы мүмкүн. Сот иштери толук аягына чыга элек болгондуктан Молдалиевке 1 миллион сомдук кенемтени аны сабаган сержант же чек ара кызматы өзү төлөйбү азырынча белгисиз. Бирок негизги маселе өлкөнүн күч түзүмдөрү жана алардын ичинде жалпы аскер дагы чек ара кызматы да реформаланбай жатканында. Алар кооз кийинип, ар башка жылтыраган медалдарды төшкө тагынып, аэродромдой баш кийим кийгенди эбегейсе жакшы көрөт, бирок жасаган иштери ага арзыбайт. Жаш аскерлерди кодулаган иштерге офицерлер катышып жатканы болсо, аскер ичинен ирип жатканын көрсөтөт. Ушундай аскерже чек ара кызматы менен биз кантип сыймыктанабыз? Ошондо саламат калыңыздар.